Орусиядагы эң көрүнүктүү оппозициялык ишмерлердин бири саясатчы Борис Немцовду эскерип, Орусиянын Бишкектеги элчилигинин жанына 30дай активист чогулду. Жыйынга чогулгандардын арасында оппозициялык маанайдагы депутаттар, коомдук ишмерлер, тарыхчы жана жарандык өкүлдөрү бар. Оппозициялык көз караштагы депутат Өмүрбек Абдырахманов Немцовдун өлүмү демократияга каршы кол салуу экенин айтып, Орусия бийлигин Немцовдун өлүмүн акыйкат иликтөөгө чакырууда. Немцов Россиянын бийлигин ачык атын айтып сындаган адамдардын бирөө болгон. Албетте, Россиянын бийлиги командалар өлтүрдү дегенден алыспыз. Бирок Россиянын бийлиги жасаган система өлтүрдү. Кыргыз саясатчыларынын арасында Борис Немцовду көрүнүктүү саясий ишмер катары гана эмес, мыкты инсандык сапаттары менен да тааныгандар бар. Акаевдин убагында мен министр кезимде, жардамчы кезимде Немцов вице-премьер болуп турганда ал менен таанышып, сүйлөшүп калган учурларым болгон. Аябагандай жүзү жарык, жайдары, билими жогору, интеллекти жогору, аябагандай күчтүү адам эле. Ошондуктан акыркы убактардагы Россияда бийликке каршы оппозиция катарында башка көз карашты чагылдырган адамдардын башында туруп, өзүнүн позициясын бек кармаган эр жүрөк саясатчы деп мен ойлойм, айтсак болот. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин Борис Немцов кыргыз коомчулугу үчүн Орусиянын реформатор жетекчилеринин бири катары эсте калат деп эсептейт. Борис Немцов ал аз жашаса дагы өзүн реформатор, анан конструктивдүү оппозиционер кандай болоорун көрсөтүп жашап өттү да. Менимче ал Кыргызстанда буга чейин эле кадырланып келген Орусияда аны колдогон, жолдогон өзүнчө чоң кубаттуу агым бар болчу. Менимче анын иши өлбөйт. Жарандык активисттердин ичинде Борис Немцовду оппозициячыл саясатчы кандай болушу керектигин көрсөткөн үлгүлүү инсан деп карагандар бар. Бул аябай трагедия. Ошо өлтүргөн мыкаачыларды таап, жазасын алат деп ишенебиз. Борис Немцовдун өлүмү апта соңунан бери дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда да эң көп талкууланган темага айланды. Интернет форумдарда саясатчынын сүрөттөрү, буга чейинки интервьюлары кеңири жарыяланууда.